Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө биз Талас шаарында ушул Панфилова менен киргенде, ошо Садовая көчөдө, Маяковский көчөнүн ортосунда жайгашкан десек болот. Бирок көбүнчө ушул Панфилова жагынан киргенде болжолу менен бир 30 метр айдаганда оң жак бетте жайгашкан Садовая 117 номерде 6,5 сотикте жайгашкан ушул үй сатка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдүн ичин, тышын, коро жайын баарын тартып бермекчимин. Бисмилла деп киргенде эле мына иштин алдында ушундай летний жакшы навеси бар экен. Тамдын размери 11/9. Сол тарабында цветочный жак жайгашкан. Айнектердин баардыгы пластик менен жасалган экен. Бул тарабында отун каназы экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эшигин алды жайкысын салкын, кышкызын кар жаса дагы эшиктин алды кургак ар дайым. Бул тарапта кампаз жайгашкан экен. Жана бул тарапта баня десек болот, мончосу жайгашкан экен. Эшиктин алдында өзүңүздөр көрүп тургандай летний тапчан. Азыр үйдүн ичин кирип тартып берейин мен сиздерге. Бисмилла деп киргенде эле мына бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай узун коридор. Оң тарабына киргенде эле ушундай зал жайгашкан экен. Үйдүн ичи толугу менен отоплениясы бар, батареялардын баардыгы бар. Жана түп-түз комнатага киргенде бул комната кухня дагы жана топка дагы. Бул жерде электрический отопление да бар, жана от чагып жылытсаңыздар да болот. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жактан кухнядан үйдүн ички бетине кирип барабыз. Бул жер 3-4 бөлмөгө кете турган жер. Сол тарабын карасаңыздар, чакан уктоочу бөлмө бар, детский комната десек да болот. Жана ушул бөлмөнүн тушма-тушунда эле дагы бир спальный комната бар. Үйдүн ичин ремонту да жакшы экен. Баардыгы таза, тыккан, жана үйдүн ичи күн ысыкта салкын экен. Мынакей туугандар, бул жакта да чоң бир зал жайгашкан. Жана бул залдын оң капталында дагы бир уктоочу бөлмө бар, спальный бар. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай. Жалпысынан алганда 5 бөлмөлүү там. Толук түрдө отоплениясы бар, баардыгы бар. Мен сиздерге коро жайдын баардыгын тартып берейин. Бул тараптан эшикке чыкканда эле ушул тапчандын арт жагында ушундай спорт площадка бар. Бул жакта да билинбеген менен өзүнчө чакан бир малина тигип, клубника тиккен өзүнчө отургучу жай бар экен. Жана бул жерде кечкизин машыкканга толук түрдө шарт түзүлгөн экен. Эшигин алды суу да чыгат, мотордон да суу чыгат. Дагы бир ирет айта кетейин, огороддун аянты сотик 6,5 сотик. Жана бул коро жайга барган жол дагы, тротуар дагы навес менен жабылган. Демек, бул жактын баардыгы кургак. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жер очоккана. Очокканадан бул жакка киргенде коро сарайы жайгашкан. Жалпысынан 35-40 койдой батат экен бул жерде. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр мен сиздерге огородун да тартып берейин. Огороддо өзүңүздөр көрүп тургандай алма, өрүк, бүт баардыгы бар. Бул жакта да чакан кампа бар. Бул жактагы өзүнчө коро сарай. Эң негизгиси, бул коро сарайдын үстүндө чөпкана да бар. Жана этекте ушундай навес менен жабылган жерде отункана да бар. Туугандар, мен сиздерге болушунча маалыматты айтып бердим. Экран аркылуу там эси деген номер менен байланышыңыздар. Биз сиздер менен эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.